Қытайдан бізге жалпысынан Қытай Республикасынан 2019 жылы бізге жалпы импорт болып келгені 1 миллиард 942 болды. Бұл жерде жаңағы сіз расхождение деп отпайсыз ба статистиканы. Қытай ел республикасының маалыматы бойынша 5 миллиард 556 миллион доллар болып есептелініп отыр. Мен айтып кеткен нәрсе керек, бұл біз жыл сайын көтереміз бажы қызметіне, Қытай ел республикасының бажы қызметіне. Бізге өз қызықтар бар. Бажы статистикасын, именно расхождениясының причиналарын тастықтау үшін. Ошон үчүн біз бажы қызметі тарабынан жыл сайын бірнеше жолы Қытай ел республикасына біз запрос жөнөтөбүз. Мени өткөрөлүк, сопоставительный, біз анықташыбыз керек болот деп. Бұл иш 2010 жылдан бери келип атат. Но бирок Кытай эл республикасы өзүнүн ички мыйзамдарына ылайык биз толук силер менен тиги сопоставление данных кылып статистикабызды өткөрө албайбыз деп атышат. Анткени бул жерде именно защита экспорта болот да. Эми биз дагы бир нече жолу айтып кеттик. Биз бул маселени 2010дон баштап өтө терең талкуулап баштаганбыз. Биринчи эң негизгиси айырмачылык. Ошондо мен жана айтып кеткендей, азыркы күндө 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча Кытай эл республикасы менен Кыргызстанда айырмачылык статистикасын Кытайдын экспорту менен Кыргызстандын импортунда 3 миллиард 600 миллион доллар расхождение бар да. Мунун эң негизги бизде азыркы себептерин бир 2010 жылдан бери талкуулап келатабыз. Ошонун аягына чыга албай атабыз. Анткени Кытай эл республикасы өзүнүн мыйзамдарына жана айтып кеткендей, мыйзамдарына такашып, бул жерде биз субъекттердин бизнестин үчүнчү эмеге бере албайбыз деп өзүнүн ички мыйзамдарына ылайык биз толук талкуу кыла албай атабыз, анализ жүргүзө албай атабыз. Эми биздин жүргүзгөн анализдин жыйынтыгы мындай болуп атат. Эң негизги себеби биздин расхожденияныкы бул методология болуп атат. Муну биз бир нече жолу айтып келдик методология жөнүндө. Бул өтө чоң проблема болуп атат да. Кытай эл республикасынын учрежденный кабинет министрлеринин токтому менен методология эметилген, бекитилген. Ал методологияда баягы бардык экспортты биринчи мамлекетке чыккан товарларды экспортты, мисалы Кыргызстандан Тажикстанга, Өзбекстанга транзит жүктөрдүн баарын биринчи мамлекет деп Кыргызстанга экспорт деп аталып атат. Ал уже далили бар, бүт баары чыгат. Ошол бир эң чоң маселе ошол болуп атат да азыркы күндө. Бул маселе боюнча дагы биз Кытай эл республикасынын маселени көтөргөнбүз. Бул андай болбойт. Биздики Евразиялык экономикалык бирлигинин классификациясы боюнча, методологиясы боюнча биздики башкача болуп атат. Давайте эми отдельный бир методологияныкын Кытай менен биздики соглашениянын кылалык, эле протоколдун негизинде бирок бирдей подход кылалык. Буга дагы Кытай мамлекетине макул болбой жатат, анткени алардын методологиясы бар экен. Бүт мамлекеттер менен соода жүргүзгөндө өзүнүн методологиясын колдонуп туруп, анан ошого карата алар статистикасын беришет да. Мындай расхождение бизде гана эмес да. Мисалы Казакстанда да бар. Азыркы күндө биздики 3-6 болуп атса, Казакстандыкы 6 миллиарддын тегереги. Расхождениясы. Россияда да бар бул расхождениялар. Бардык Америкада бар экен көрсөк. Ким менен мындай тыкыз соода кылышкан мамлекеттердин баарында расхождение бар да. Анткени биздики 4 биринчи ТНВ-тин тамгасы менен Евразестин единый таможенный тариф менен кылынат. Андан кийинкиси уже 5 мамлекеттики союздун тарифи менен өтөт да. Ушул классификациясы боюнча. Ушул болуп атат эң негизги биздин расхождениябыз бул методология болуп атат азыркы күндө. Анан экинчи биздин эң мындай проблема болуп бизге түзүп аткан Кытай эл республикасынын бажы кызматында бул товарларды декларациялоо, бул башкача, бул классификация деп коебуз. Ошонун айырмачылыгы болуп атат да. Мисалы жанагы ткань деп коебуз, бул 5407 группа. Булар болсо 4 биринчи ушул классификациянын тиги тамгасы менен кылышат да. Биздики болсо 10 эме менен кылынат. Биздики бөлүнөт. Синтетика, шелковый ткань неме деп детализированно кетет. А Кытайдыкы экспортко чыгарып атканда бул 4 тамгада бул прочие синтетические товары либо ткани деп кетет да. Бул өтө чоң ушу тиеши болуп атат да бизге. Статистикабыздын айырмачылыгы болуп атат. Бул эмнеге эмес тиешеси тиеп атат? Анткени жалпысынан 4 тамга менен бергенде статистика классификацияны, товардын классификациясын 4 тамга менен бергенде биз аныктай албай атабыз. Бул кайсы поставщик, качан келген, канча стоимость менен келген деп. Ушул да чоң бир маселе болуп атат азыркы күндө. Анан Кытайдын статистикасында
эң мына бизге дагы ушул так аныкташтын бир тоскоол түзүп аткан бул физикалык көлөмдүкү, Кытайдын экспортунун физикалык көлөмүкү почти 950 товардык позицияда бул суммарный гана көрүшөт, стоимость гана, вес и количество доп единицах бул штуках либо квадратных тиги эмеден жанагы тканьдарда эсептеген бул доп единицасы, единица измерения вообще көрүнбөй атат да, только суммарно көрүнөт. А биздики боюнча наркы көрүнөт, салмагы көрүнөт, анан кош бирик салмактары көрүнөт да. Ушул да аябай чоң азыркы күндө биздин расхожденияга тиешеси тийген ушундай бир себептер болуп атат да. Мындай себептер көп эми андан сырткары тиги Кытай Республикасында CCIC деген компания бар. Бул CCIC деген компания бул экспорттук бааларды определять этишет. Бул кандай деп түшүнсөк, компания экспортко жүктү чыгарып атканда анын баасы ар кандай болушу мүмкүн. Ошого карата бул жерде Кытайдын мыйзамы боюнча CCIC экспорттук бааларды ар бир товарга өзүнүн тиги контрольдуу уровеньдерин коюп берген. Ошого карата бул жерден экспорттолуп аткан товарлар тиги бажы кызматы ошол бааларды алып туруп, көлөмүнө кошуп туруп, анан кийин экспортко чыгарышат да. Бул жерде өтө көп эме себеп болуп атат да. Андан сырткары жана классификация деп айтып кеттим. Бул жерде бул өткөндө дагы мен тиги палатадан дагы айттым эле. 70 миң штук высотный экраны бизге импорт болуп келиптир. Бул Кытайлардын данныйлары боюнча 41 миң высотный экрандар. Биздин маалымат боюнча бул 30 эле штук келген. Ошол ар бир 30 штукту мен кайсы фирмаларга, кайсы строительный компанияларга келгенди мен билемин. А Кытайдын данные боюнча 70 миң ушундай высотный экран бизге экспортталыптыр да. Техника. Бул чоң жанагы высотный үйлөрдү куруш үчүн техникалар экен да. Ушундай бир эме болуп атат, айырмачылыктар. Биздин данныйлар, бул биздин данныйларды тиги 5 мамлекеттин ичинде дагы обсуждать эткенбиз. Мындай айырмачылык Россияда да бар, Казакстанда да бар. Бул маселени чечиш үчүн азыр 5 мамлекеттин ичинде соглашение түзүлдү Кытай менен. Ошол соглашениянын негизинде 1-июльдан баштап, 2 жылдыктан баштап Кытай Эл Республикасы 5 мамлекетке онлайн түрүндө, электрондук түрдө декларацияны берип баштайт. Ушул декларацияны электрондук түрдө бергенде бул маселе мен ойлойм чечилет. А бааларда эмне үчүн разница болот? Бааларда жана айтып кеткендей, эми бул жерде субсидирование бар. Кытай тиги компанияларда өтө чоң субсидирование бар. Экспортко чыгарганда возвратное финансирование болот. Ошонун негизинде бул компаниялар көбү 2 эсе, 3 эсе баалары жогору болуп атат. Ошондой биз проблеманы чечиш үчүн биз өзүбүзгө система управления риска деген бар. Бул индикатор, стоимостной индикатор өзүбүз койгонбуз. Бул рыночный ценада реальный бааларды коюп, ошол индикатор негизинде биз оформление кылабыз. Кытайдын данныйлары боюнча кээ бирөө аябай заниженный баа менен келет, кээ бирөө завышенный баа менен келет. Ошон үчүн биз бул ситуацияны чыгыш үчүн бул бизде эле гана эмес, 5 мамлекетте чечим болгон единый унифицированный индикатор стоимости бирдей коебуз деген. Азыркы маалда 5 мамлекеттин ичинде 986 товардык позицияга, эң негизги товардык позицияга единый унифицированный стоимостной показателер коюлган. Ошонун негизинде биз таможня очистка кылабыз. Мисал катары по видам товара. Бир-эки товарды айтып, баасын айтып, разницасын түшүндүрүп бере аласызбы мисалга? Кандай истер? По видам товара. Мисалы бир товарды. Мисалы мен бир товарды айтып, ал жактан канча сомдон келет? Мисал канча сом турат? Бир мисал барбы ошондо? Мисал бар. Мисалы айтып кетсек, 2018-жылдан баштап 2019-дун базасын текшерсек, мисалы айтып кетсек, жанагы окрачка куриный грудки, утиный филе деп коебуз, ошолордуку баасы бизге 400 сомдон келипти. Экспорттоп Кытайдын данные боюнча 400 сом деп жүрөт да. Биздин ошол маалдагы рыночный ценаны карасак, ошол утиный филе деп коет экен, либо окрачкалардыкы 120-100 сомдун тегереги. А экспорттолуучу баасы Кытайдын 400 сом деп белгиленип келип атат да. Биз, конечно, 400 сомду ала албайбыз да. Биздики рыночный баа 100 сом болуп атса, бул жерде еще 100 сом с учетом налогов идет да. Ушундай маселелер болуп атат.